Садыр Жапаров, мамлекеттик карызыбыз көп болбогондо айлыктарды $1000 көтөрсөк болмок. Президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, анда 1-апрелден тарта эмгек акылар жогорулай тургандыгын жазган. Урматтуу кыргызстандыктар, эгемендик алгандан бери топтолгон карызыбыз $5 миллиард жакын болуптур. Эми аны кайра кайтаруу мөөнөтү менин президенттик мезгилиме туш келип отурат. Эч маселе жок, толук төлөп беребиз. Төлөп бергенге каржы булактарыбызды жана пландарыбызды дагы аныктап койдук. Динамика көрсөтүп тургандай, үстүбүздөгү жылдан баштап 2026 жылга чейин эң жогорку сумманы $350 миллион төлөйбүз. Андан кийин төлөм кайра ылдыйлап отуруп 2030 жылдар менен төлөп бүтөбүз. Менин айтайын дегеним, ушул акча каражаттарын эмгек акы, пенсия, жөлөк пулдарды көтөрүүгө колдонсок ар бир мамлекеттик кызматкер жок эле дегенде $1000 эмгек акы алып иштеп калмак экен. 1-апрелден баштап эмгек акыларды көтөрөбүз, бирок албетте $1000 жеткире албайбыз. Казынага жараша максималдуу түрдө көтөргөнгө аракет кылабыз. Жогорку кеңеште оң рулду унааларды алып келүү кайрадан көтөрүлдү. 2022 жылы 17 февралда Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи ирет коомдук талкууга коюлду. Демилгечи Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова документке ылайык Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын аймагында каттоого алуу, пайдаланууга киргизүү жана жол кыймылына катышуу үчүн рулдук башкаруусу оң тарапта жайгашкан транспорт каражаттарын ташып келүүгө тыюуну алып салуу максатында иштелип чыккан. Оң рулдуу автомобилдер жол транспорттук окуялардын күнөөкөрлөрү болуп жатат деп эсептеп, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги 2015 жылы оң рулдуу транспорт каражаттарын ташып кирүүгө тыюу салууну демилгелеген. Бирок статистика боюнча авариялардын 60% жол эрежелерин билбегенден улам келип чыгып жаткандыгын белгилеп кетүү зарыл. Тагыраак айтканда, авариялардын себеби рулдун жайгашуусуна карай эмес, тескерисинче, оң рулда ким отурат жана айдоочу күбөлүктү ошол айдоочу кантип алгандыгында болуп жатат. Акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын аймагына Армения, Абхазия жана Россия сыяктуу өлкөлөрдөн оң рулдуу автомобилдер көп санда ташылып келип жатат. Жана жеткирүүнүн азыркы колдонуудагы схемасы республикалык бюджетке зыян алып келүүдө. Тактап айтканда, бажы пошлиналары, тариздөдөгү жыйымдар, кыймылдуу мүлккө салык жана коопсуз шаар долбоору боюнча эреже бузгандыгы үчүн айып пулдар төлөнбөй калып жатат. Андан тышкары бул автомашиналардын абалы өзүңүздөр билгендей начар. Кыргыз Республикасынын жарандарынын чыгымдарынын негизги үлүшү ошол автомобилдерди кармоого, анын оңдоп түзөөсүнө, күйүүчү майына жана башкага кетип жатат. Чынында көптөгөн жарандарыбыз үчүн автотранспорттук каражат үй бүлөсүн багууга кирешинин жалгыз булагы болуп саналат. Эптен бажы кодексине ылайык оң рулдуу автотранспорттук каражаттарды ташууга тыюу өлкөлөрдүн аймагында жок болуп саналат. Ошентип рулдук башкаруусу оң тарабына жайгашкан транспорттук каражатты каттоо, пайдаланууга берүү үчүн ташып келүүгө тыюуну жокко чыгаруу төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет. Автомобилдер паркынын бир топ жаңылануусу, зыяндуу заттардын чыгындысынан экологиялык абалдын жакшыруусу, калктын жакшыртылган техникалык мүнөздөмөдөгү автомобилдерге керектөөсү канааттануусу, республикалык бюджеттин толтурулушу. Эскерте кетсек, буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев дагы ушундай демилгени көтөрүп чыккан. Депутат Лурова башка улуттун өкүлдөрүнө кыргыз тилин үйрөтүүнү күчөтүш керек. Кыргызстанда азчылыкты түзгөн улуттун өкүлдөрү жашаган аймактардагы мектептерде кыргыз тилин окутууну күчөтүш керектигин Жогорку кеңештин депутаты Лейла Лурова билдирди. Москва районунун Александровка айылында жашаган калктын дээрлик 90% Дунган улутундагылар. Ушул айылдын эли мисалында айтып кетейин, мектептерде кыргыз тилин окутууну күчөтүш керек болууда. Кыргыз тилин үйрөтүүгө көбүрөөк күч жумшоо зарыл. Негизи эле башка улуттун өкүлдөрү жашаган айылдарда күчөтүү керек, деди Лурова. Мындан сырткары ал бир окуучунун күнүмдүк тамактануусуна бөлүнүп жаткан 7 сом жетишсиз экенин айтып, суммасын көбөйтүү керектигин да кошумчалады.
Эми биринчи маселе. Россияга барса эле асмандан жамгыр болуп доллар жаап аткандай 11-де өткөн балдар паспорт алары менен кетип калып атышат. Ата-энеси жиберип атат, ойлонбой туруп эле. Бирок адебиз бу дебиз 6 айдын ичинде өткөн жылы наркотикалык заттарды таратты, сатты, даярдады деп туруп 201 бала кармалыптыр. Алар эмне ошол бизнесте жүрөт дейсизби? Болгону жумасына 10 000 рубльдан 15 000 рубльдан беребиз деген кулактандырууларды окуп алып туруп, анан кийин шылуундардын торуна илинип калып, байкош балдарга убал эле болуп атат. Буга өзүбүз да күнөөлүүбүз. Ата-энелер дагы жардам бербейт, түшүндүрбөйт. Бул жакта бизде система да жок. Ошон үчүн мигранттардын укуктуу аң сезимин даярдоо боюнча бир системаны ойлонуп табыш керек. Биз да качканга даярбыз. Керек болсо волонтерлорду тарталы. Ушул багытта иштейли. 201 баланын тагдыры 6 айлык. Андан бери да канча болду, бир жараткан билет. Экинчиси, менин кыздарым Казактардын Балапан деген телеканалын көрүп отурушуп, казакча сүйлөй баштады. Эмне себептен дегенде 24 саат бою бул канал казак тилиндеги мультфильмдерди берет экен. Кудайга шүгүр, азыр орусча, англисче, башка тилдердеги мультиктерди, контентти алар YouTube'дан таап алат. Бирок биздин Баластандын жарымынан көбү башка мындай расмий тилде болуп атат да, ушуну толук кыргыз тилине өткөрүш керек. Бул оңой нерсе эмес албетте. Өзү мамлекеттик тилди мындай зордоп же болбосо бир административный метод менен үйрөтө албайсың. Ушундай талим тарбия, идеология менен үйрөтөбүз да. Бирок ал үчүн контентке акча керек, өкмөт ушуга бир акча бөлүп, продюсерлик борборлорду, анан кийин котормочуларды тартып ушул багытта иштейли. Баластанды толук мамлекеттик тилге өткөрүү боюнча. Андан кийин Туркияга барсаң сурайт дейт, силерде Айтматовдон башка жазуучу жокпу деп. Эмне себептен дегенде биздин жазуучулардын китептери чет тилдерине которулбай калды. Жазуучулар байкуштар кайсыл акчасына которот. Жок дегенде эл тандаган бир 3 китепти жылына дүйнөлүк тилдерге которолу, орусчага, англисче, түркчөгө жана башка тилдерге. Ошого дагы мамлекет каражат бөлүп берсе экен. Анан айылдарга барсаң, майып балдар мектепке барбайт экен, кабыл албайт экен. Ошолорго инклюзивдик класстарды кандай кылабыз? Кече мына министрге берейин дедим эле. Эми аларда майып болгон менен окуш керек да. Дүйнөдө майып болуп туруп дүйнөнү башкарган Рузвельт адамдар чыккан билесиз. Ошон үчүн ушул багыт иштейли. Анан Карагул жайынан да бир өтүнүч келди. Чалма айылдык аймагынын Токпайтала айылынан бери 2,5 километр бери жакта Мырзаке Карагул Алайкы жолунун 53 чакырымында Шимек участкасынын үстүнөн 150 кубтан 450 кубка чейин жер көчкү сүрүлүп турат экен. Жаздын күнү жайдын күнү абдан кыйналып атышат, адамдар өтө албай. Ошол жерге сел тосмосун куруш керек. Анан дагы бир Карагулжада Ак Тектир, Теректала жана Ылайтала деген каналдар курулбай турат. Тендер өткөн, Гидробетон строй деген компания уткан, 18-жылы бүтүш керек болчу, дагы деле жылбай турат.